Орусиялык маалымат булактары америкалык ырчы Селена Гоместин ооруканага жаткырылганын жазып чыкты. Ал ооруканага нервине күч келгенден улам түшкөн. 26 жаштагы ырчы акыркы 2 айда 2 жолу каны азайып кеткенден улам дарыгерлерге кайрылууга аргасыз болгон. Бейтапканага келген Селена паника баштап, ал жерден чыгып кетүүгө ашыккан. Бирок дарыгерлер ага чыгууга уруксат беришкен эмес. Мындан улам Селенада нерв жактан чыңалуу орун алган. Учурда ырчы психикалык ооруканада дарыланууда. Ал көп күн мурун эле Инстаграмдагы өзүнүн катталуучуларына социалдык тармактарды колдонбой тургандыгын жазган эле. Уйөрмандар эмне үчүн колдонбосун сураганда, соц тармактар адамды чарчатат деп жооп берген. Жарыялаган сүрөтүнүн алдына жөн гана эстей жүргүлө негативдүү комментарийлер кимдир бирөөнүн сөзсүз жан дүйнөсүн жаралайт деп жазган Селена Гомес. Камчыбек Ташиев келин алды. 24 жаштагы уулу Таймураз Ташиев колуктусун үйүнө 10 октябрда алып келди. Кыз узатуу тою учурундагы сүрөттөрдү келини Эркайым Абдуллаева өзүнүн жеке Инстаграм баракчасына жарыялады. Шоу бизнестен алыстай түшкөн Бактыгүл Бадыева 3-чү наристесин жарык дүйнөгө алып келди. Бул тууралуу ырчы Асель Кадырбекова Инстаграмга куттуктап пост жазды. Кыргызстандын эң көп талкууланып жаткан жаштары бийчи Жан Воинов менен колуктусу Заря Алмазова баш кошту. Той Бишкектеги Фрунзе ресторанында болду. Көпчүлүк бул тойдон Жан Воиновдун апасы Асоль Молдохматованы көрө албаганын талкуулап жатышат. Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин Хабиб Нурмагомедов менен жолугушту. Россиянын президенти Хабибди Конор Макгрегор менен болгон мелдеште жеңишке жетишкени менен кызуу куттуктады. Эгерде каршылашың кечиримсиз кол салса, бир эле сен эмес, биз баарыбыз ушул кадамга бармакпыз, деди ал. Жолугушууга Хабибдин тренери катары анын атасы Абдулманап Нурмагомедов дагы келди. Орусиянын президенти атасынан уулун каттуу жазалабоону өтүндү. Буду просить папу, чтобы он не строго тебя наказывал, потому что все-таки главную задачу ты решил, ты